Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз физика сабағынан азыркы мезгилде техниканын өзөгүн физика түзөт деген темада Нобель жана Нобель сыйлыгын алган окумуштуулар менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты Нобель ким жана Нобель сыйлыгы жөнүндө толук маалымат аласыңар. Азыркы мезгилдеги техниканын өнүгүшүнө салым кошкон улуу физик окумуштуулар менен таанышуу. Физика сабагына болгон кызыгууларыңарды арттыруу. Альфред Нобель 1833 жана 1896 жылдары жашаган улуу окумуштуу. Үй бүлөдөгү 8 бир туугандын 3-чүсү болгон. Швейцариялык химик, инженер, ойлоп табуучу жана бизнесмен. 1833 жылы 23 октябрда Стокгольмдо жарык дүйнөгө келген. 1857 жылы газ эсептегичи боюнча биринчи англис, 1863 жылы дарыны жасоонун ыкмалары боюнча биринчи швед патентине ээ болот. 1867 жылы динамитке патент алган. 1875 жылы динамиттен бир нечеси кубаттуу болгон күркүрөк килкилдекти 1887 жылы баллиститте ойлоп тапкан. Альфред Нобель өзүнүн ысымына 355 патентти каттап, бир топ байлыкты жыйнаган. Артында калган баласы болбогон соң, чогулткан акчасын туура иштетүү максатында 1895 жылы 27 ноябрда Париждеги швед Норвегиялык клубда дүйнөлүк сыйлык уюштуруу боюнча өзүнүн керезин жазат. Мен көз жумгандан кийин менин болгон акчалай мүлкүм адамзат жашоосуна пайда алып келүүчү фонд түзүлүп, ошол жакка которулсун. Менин негизги каалоом сыйлыкты алуучулар улутуна, мамлекетине карабай тандалуусу шарт. 1896 жылы Нобель башына кан куюлуп кеткендигине байланыштуу көз жумат. Нобель сыйлыгы эл аралык эң абройлуу сыйлыктардын бири. Ал физика, химия, физиологиялык же медицина жана адабият жаатындагы мыкты эмгек авторлоруна жана тынчтыкты чыңдоого эмгеги өткөндөргө берилет. Ошондой эле экономика, илим жаатына да берилүүчү сыйлык бекиткен. Жыл сайын 10 декабрь күнү сыйлыкты тапшыруу аземи өтөт. Сыйлыкка ээ болгон адамдар Нобель Альфредтин сүрөтү түшүрүлгөн алтын медаль, диплом жана акчалай сыйлык алышат. Эмне үчүн илимдердин төрөсү делген математика илиминин адистерине бул сыйлык берилбейт. Айрым булактарга таянсак, ошол доордун математиги Митак Лефлерди сурана бергендиги үчүн жаман көргөн дешет. Кээ бир булактарда Софья Ковалевская деген сулууга ашык болуп, анын жүрөгүн Митак багынтып кеткен дешет. Адамзаттын турмушуна, аң сезиминин өсүшүнө олуттуу таасири тийген ачылыштар жасаган адамдардын, башкача айтканда, Нобель сыйлыгына ээ болгон физик окумуштуулар менен таанышабыз. Вильгельм Рентген физика тармагы боюнча биринчи Нобель сыйлыгын 1901 жылы алган. Немес физиги, экспериментатор рентген нурларын ачкан 1913 жылы медицинада рентген ыкмасы өзүнүн туруктуу ордун тапкан. Бул нурдун жардамында адамдын ички органдарынын, сөөктөрүнүн сүрөттөрүн тартып алуу менен оорусун аныктап, дарылоодо эң көп колдонулат. Мария Складовская-Кюре 1867
1934-жылдары жашаган. Немес окумуштуусу, Нобель сыйлыгынын 2 жолку лауреаты. Радиоактивдүүлүк кубулушун изилдөөгө салым кошкон. Исаак Ньютон 1643-1727 жылдары жашаган. Англиялык окумуштуу, физикада көптөгөн өтө маанилүү эмгектери бар. Алардын бири ак жарыктын 7 түскө ажырашын илимий түрдө негиздеген. Жаандан кийин күн ачык тийип калса, асан үсөн же күн желеси деп аталган кубулушту далилдеген. Альберт Эйнштейн 1879-1955 жылдары жашаган. 1921 жылы Нобель сыйлыгынын ээси. Броун кыймылдары деген эмгегинде молекулалардын жана алардын кыймылдарынын реалдуулугун аныктыгын далилдеген. Анын эмгектери азыркы физика менен техниканын ажыр агыс бөлүгүн түзөт. Карл Бенц 1844-1929 жылдары жашаган. Немес физиги, немес математиги 1986 жылы моторлуу бензин менен жүргөн машинаны ойлоп тапкан. Шофер французча от жаккыч деген сөздү түшүндүрөт. Александр Грэхэм Белл 1847 жылдан 1922 жылдары жашаган. Америкалык профессор, Дүлөй Дудук мектебинин окутуучусу. 1876 жылы телефонду ойлоп тапкан. 1957 жылы СССРде мобилдик телефон ойлонуп табылган. Дүйнө адамдары өзүнүн ачылыштары менен адамзаттын тиричилик түйшүктөрүн жеңилдетет. Адамдарга көңүлдүү жашоого, бири-бири менен жеңил байланышууга, бара турган жагына тез жана ыңгайлуу жетип алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле келечекте дагы жаңы ачылыштарды жасоого өбөлгө түзөт. Силер дагы балдар, келечекте жаңы улуу ачылыштарды ойлоп табышыңар мүмкүн. Ошондуктан жакшы окуп, дайыма жаңы нерселерге кызыгуу менен мамиле кылууңар керек. Саламатта калгыла балдар.